Assalamu alaikum. Amansыздарбы, кыргыз элим. Мен дагы көптөн бери эфир кылбай койдум эле. Азыр бир себептерден улам эфирге чыгышка туура келип калды. Биздин убагындагы Бүтүн Кыргызстан партиясынын Москвадагы координатору Эмил Жайчиев боюнча мен түз эфир кылганга туура келип калды да. Бул Эмил мырза кече Кыргызстанга барып интервью бериптир. Бул интервьюсун айтып атат. Мадумаровдун текебер экендигине мен ишенем деп. Эмил мырза, эгер сиз Мадумаровдун текебер экендигине ишенген болсоңуз, анда убагында эмнеге кошулдуңуз эле? Эмил Бекиев анан камалгандар боюнча дагы өзүңүз айтып кетипсиз. Бул Эмил Бекиев анан ошол 14 бала боюнча мен айтат элем. Ошол 14 баланын арасында ошол жерде мен да жүргөм. Бул жакта Москвада. Кандай күндөр болгонун мен да билем. Ошол убакта биз чыркырап ошол 14 баланын аркасында жүргөнүбүздө кимдер каякты карап олтурганы ал бизге белгилүү, адамдарга, элге белгилүү. Ошондуктан айтат элем, бул сөздү Мадумаровго айтардан мурда бул 14 баланы каматканга кимдер күнөөлүү болгон? Ошолорду тартипке мындай кылып чакырып, биринчи кимдер сүйлөгөн ал жерде, кимдер буну уюштурган, ошол боюнча териштирсек жакшы болот эле да. Себеби бул 14 баланын камалышына мына ушул Москва шаарынан өзүнүн кандидатурасын койгон бул сиз болосуз, Эмил мырза. Анан Орозайым Нарматова деген кыз болот. Чыканактай кыз. Силердин тилиңерде айтканда. Ошол адамдар, ошол инсандар камалып кетүүсүнө бирден бир себепчи сиздер болосуздар. Себеби Мадумаров Адахын Кимсанбаевич чыккыла менин атымдан чыгып, флешмоб жасап, Мадумаровду колдогула деп кыйкыргыла, машиналарга чыгып алып, Москваны айлангыла деп уюштурбаган ал нерсени. Анан Эмил Бекиевдин да камалганына ал эч кандай күнөөсү жок. Себеби бар, чык, сен сүйлө. Сен ушинтип сүйлөп тур, эфирге чык, зек деп айт. Садыр зек, таши зек деп айт. Андай деп айт деп эч качан ал Мадумаров даже Эмил Бекиевдин колунун кармап ассаламу алейкум деп учурашкан дагы эмес. Даже аны жүзмө-жүз жакшы деле тааныбайт ал жигитти, чынын айтканда. Ал жигит гражданин Россиянын деп жүргөн убакта партийный билет бербейли деген убакта бул сиздер айтып аткан Орозайым Нарматова менен анын подружкасы Назира деген кыз партийный билет жаздырып берели деп партийный билетти жаздырып сиздер тарткаткансыздар. Ошол себептен эч кандай бул жерде Эмил Бекиевдин камалышына, же Орозайым Нарматованын камалышына, же баягы 14 бала депорт болуп кеткендигине бул жерде эч кандай Мадумаров Адахын Кимсанбаевичтин эч кандай тиешеси да жок бул жердечи. Антип ортодон эле куру жала чыга калып эле өзүңүздөрдүн артыңыздарды тазалап, же Кыргызстанга кириш үчүн, өзүбүздүн мамлекетибизге, өзүбүздүн мекенибизге кириш үчүн ошондой айлакер айла кылып кирген болсоңуздар, анда бул айлаңыздар өтпөй калды. Бул жамандап мындай кылып аткан иш аракеттериңиздер көпкө барбайт. Эмил мырза, буну сиз жакшы билесиз. Саясатта туура сиз жок элеңиз. Өзүңүз билгендей 2 жыл болгон болсо саясатка, бул убакка чейин сиз жүргөнсүз, бизнесмен болуп, бизнестеги адамдардын саясатка келишине мен чынында көп деле эмне кылып ирбечи элем. Бирок сиз убагында айткан элеңиз. Мен Катани, генерал Катани и Бакир уулу болбойм, мен Эмил Жайчиев боюнча жүрөм деген сөздөрүңүз бар эле. Бул жагы бүгүнкү эле кечеги бул эфириңизге кандай деп түшүнсөк болот? Же Кыргызстанга барыш үчүн, же бир кандайдыр бир кызмат берилип калат деп ушул эфирге чыктыңызбы, интервью бердиңизби? Ушул боюнча кичине кайрыла кетсеңиз жакшы болот эле. Бул кылганыңыз өтө туура эмес болуп калды. Эркекчиликке жатпайт, чындыгын айтсамчы. Эркек деген эркек боюнча сүйлөгөн сөзүнө жооп бериш үчүн эркек болот. Сиз убагында Мадумаровду керек болсо мен башкаларга теңебейм. Мадумаров бул өтө чынныгы лидер экен деген сиз элеңиз. Биздин Москвадагы штаб ачылганда, штабтарда да өзүңүз туруп алып кандай сөздөрдү сүйлөгөн элеңиз бизге. Анан келип эфириңиздеги сөзүңүз бул эркекчиликке жатпай калды, ачыгын айткандачы. Бул өтө туура эмес болуп калды. 14 баланы дагы эч качан Мадумаров айтпаган. Чыккыла силер флешмоб кылсаңар мен утуп кетем, мен шайлоодон жеңип кетем деп эч качан айтпаган. Бул флешмобду дагы уюштургандардын эң бир себепчиси сиз болосуз.
ошол убакта Орозайым Нырматова болот. Чыккыла ушундай кылып келсек, чыгып келсек, ушундай болот. Биз жеңебиз. Мына элди кыдырып, жерди кыдырып, Москва областтарын, башка жактарды кыдырып келсек, биз жеңип чыгабыз. Эл баардыгын түшүнөт. Бүтүн Кыргызстан деп туруп, бирок төш белги номер 7 болуп, номер 7 бул Бүтүн Кыргызстан партиясында сиз элеңиз кандидат. Ошол убакта ушинтип кыдыртып келип туруп, анан акырына келгенде Эмил Бекиевди да сайратып чык, сүйлө, эфирге чыга бер деп өзүңүздүн штабыңызда, өзүңүз айтмакчы штабыңызда, өзүңүздүн офисиңизде, ошол бизнес кылып аткан жериңизде өзүңүз айтып тургансыз. Ошол убакта Эмил Бекиевди кой, чыкпа, эртең өзүңө кыйын болот десек, аны укпастан сиздин сөзүңүз менен ал эфирге чыкчу эле. Ал Бүтүн Кыргызстан партиясы үчүн же Мадмаров үчүн келбеген биздин партияга. Ал Орозайым Нырматова үчүн келип кошулган биздин партияга. Кошулуп, ал эч качан Бүтүн Кыргызстанга же Мадмаровго деп бир жакшы сөз да айтпаган, жакшы иш да кылбаган. Кыла да алган эмес. Кыла да албайт болчу. Ал сиздер үчүн эле келип бир какой-то бир мындай болду дагы камалып кетти. Ал сиздер үчүн камалды. Ортодо анан камалып кеткен адамдардын Эмил Бекиевдин ата-энеси, атасы жок, апасы ыйлап, сыктап, Орукчан апасы бар деп айтып атасыз. Бул нерсе өтө туура эмес да. Ал Орукчан апасын Мадмаров ортуп койгон жок да. Эмил Бекиевдин Орукчан апасы болсо, Эмил Бекиев дагы Мадмаров үчүн камалган жок бул жердечи. Анан Мадмаров барып, кайрылуу жасап, кайрылыш керек болчу президентке, анан буларга деп айтып атасыз да. А Мадмаров неге? Булар укпай атса, кантип кайрылуу жасаш керек? Ал депутаттык, мыйзамдык өзүнүн укугу менен кайрылып жасап, эфирден деле, ошол трибунадан деле канча жолу кайрылып атат. Аны уктубу? Азыркы бийлик башындагылар уккан жок. Дагы сиз айтып атасыз, Эмил Жайчиев мырза, Мадмаров лидер, фракция лидери, партия лидери, анан мындай кылбады, андай кылбады деген сөздөрдү айтып атасыз да. Бул өтө уят, ачыгын айткандачы. Мен сизден күтпөгөн болчумун бул сөздөрдүчү. Убагында Катани Бакир уулу кетип аткандан булар эмне болот десек, булар келди кетти. Адамдар келе берет, кете берет. Мадмаровдун жанында жүрүш үчүн Мадмаровдай болгон бир саясатчы, чыныгы эр жүрөк адам керек деген сөздөр болгон эле. Сиз дагы ошол эр жүрөктөрдүн катарына кошулам деген сөзүңүз болгон эле. Бирок бул жагы эч кандай болбой калды. Эр жүрөктүккө жатпай калды. Эркекчиликке да жатпай калды. Бул жагычы. Ошого кечеги берген интервьюңуздагы сөздөрүңүздүн анча-мынчаларын кайрып алып, анан Эмил Бекиев эмне боюнча камалган, ким үчүн сөктү, кимди сөгүп, ким үчүн кимди сөккөнүн үчүн айтып койсоңуз да жакшы болот эле. Кандайдыр бир креслого жетиш үчүн же кандайдыр бир амал айлага жетиш үчүн эгер ушундай иш кылып аткан болсоңуз, өтө эле өкүнүчтүү бул ишиңизчи. Өтө эле бул кылган иш аракетиңиз өтө өкүнүчтүү болуп калды. Ошон үчүн суранат элем, эркекче болуп калайлы. Кандай не болгон учурда да адам болуп калайлы, инсан болупчу. Инсандык башыбыз менен, инсандык жүрөгүбүз мененчи. Мадмаров айтат го, ким болбо креслодо отурасың, президент болосуңбу, инсан болуп кал депчи. Сиз мүмкүн эртең Жалалатта же Сузакта бир аким болуп калатырсыз, Жалалатка барып губернатор болуп калатырсыз. Ушул сөздөр, ушул бүгүнкү эфирлериңиз боюнчачы. Ал жак эми бир Кудайдан, анан бир сизден, азыркы бийлик башындагылардан. Ошон үчүн айтат элем, Эмил мырза, бул ар бир сөзүңүздү мага караганда эми сиз улуу эле кишисиз. Сүйлөрдө ойлонуп сүйлөш керек болчу. Ал Бекиев, Мадмаров үчүн камалган жок биринчиден. Ошол 14 бала дагы, депорт болгон 14 бала дагы эч качан Мадмаров үчүн чыккан жок флешмобко. Ал флешмобду кимдер уюштурганын сиз менден жакшы билесиз. Сиздин координаторлоруңуз, сиздин алдыңыздагы жүгүргөн Мирлан Кожошев, Канбек Абаралиев дегендер уюштурган ушул нерсени. Ошол жерде мен да жүргөн флешмобдо. Бирок мен камалбай, мен ошол жерге баягыга туура келбей калыпмын деп депорт болбой калгам. Кандайдыр бир себептер менен же кууп келбегенби мени. Ал жагы да Алла жолунда, чынындачы. Мен эч качан мен мындаймын, мен андаймын дебедим. Болгону ошо Алланын көзү түс болсо эле, Кудайым өзү жолду да мындай кылат окшойт. Чынында бул да бир Кудайдан болду. Ал флешмоб боюнча чыккандар, ал жерде 14 эле бала болбогон, канчалаган адамдар болгон, энелер болгон, аялдар болгон, келиндер, кыз келиндер болгон. Бирок
аларды да кармап сурагын сурап жообун берип чыгарган. Булар ошол нерсеге туура келип калыптыр, депорт болупчу. Анан кылт эткизип эле жылан башын чыгара коюп эле ким жаман, баягы көйнөгү жаман жерден жыртылган Мадумаров жаман болду, Мадумаровду жамандаганда эмне пайда табасыңар, чынын айтсамчы. Кече жакында Орозайым Нарматованы ушундай интервью берди деди эле, өзүнүн жүзүн көрсөтпөдү, өзүнүн баягысын көрсөтпөй эле Орозайым Нарматов ушундай интервью берип кетти деп чыгарды. Бирок ошол боюнча дагы эч ким бир реакция кылып Орозайым Нарматовдон жок, мен Мадумаровду мынтип айтпагам деп айтып да койгон жок. Мына ал бүтүп электе эле сиз чыгып атасыз. Жүзүңүз менен, өзүңүздүн эркектик жүзүңүз менен чыгып, бирге чай ичип, бирге басып жүрүп, артында жүрөсүзбү, алдында жүрөсүзбү, чуркап жүргөн, жанында жүргөн адам сиз ушундай ишти кылсаңыз, анда эркек башыңыз мененчи. Бул кылганыңыз туура келбейт. Эмил мырза. Ушундай, урматтуулар, достор, ушул менин бүгүнкү эфирими бөлүшүп, мындай кылып коюңуздар, мүмкүн Эмил мырзага жетсе жакшы бир өзү жакшы жагына кабыл алып, айткан сөздөр үчүн дагы бир жакшы бир жыйынтык чыгарып, бир эркекчилик мамилесин кылар деген үмүттөмүн. Дагы да кайрылам. Эгер кимде ким бүтүн Кыргызстан партиясына келип кошулуп, кимде ким канча жылдан бери жүрүп Мадумаровдун айланасында, Мадумаровдон кандай запкы көргөн болсо айткыла. Мына мен ошол Мадумаровду бүтүн Кыргызстан партиясына мен 2006 жылы кошулган болсом, 2007 жылы кошулган болсом, ошондон бери жүрөм, бир Мадумаровдун текебирлигинче бир мындайын көрө элекмин. Ошондон бери жүрөм мен ушул убакка чейин эле. Офисинде болобу, башкасында болобу, көчөдө болобу, ар дайым бир темп менен бир мындайда жүргөн киши кантип анан келип ошол бир Эмил Бекиев, бир Орозайым Нарматов үчүн жаманатты болуп калыш керек. Жамандайт тез эле мындай оозго келген сөздөр менен эле жамандай бериш керекпи? Же баягы Мадумаров көтөрө берет, жамандаганды да, ушактаганды да көтөрө берет деп эле жамандап эле ушул кишини жок кылып алышыбыз керекпи? Мындай киши Кыргызстанга жаралышы кыйын эмич, Кыргызстанга жаралбайт дагы. Мындай киши, кылымдарда бир келе турган киши. Бул Садыр Жапаров же, Камчыбек Ташиев же, Эмил Жайчиев же башка эмес бул киши. Чынын айткандачы, бул киши бул өзүнчө бир дүйнө таанымы кенен, ар бир тармакта өзүнчө бир билими бар киши. Саясатта эле эмес бул. Бардык жагынан өзүнө эмгегин сиңирген киши да. Анан келип ушул кишини деп туруп эле, буга боло берет. Бул ушундай жаманатты болуп жүргөн, дагы да жаманатты кылсак боло берет деп туруп жамандай бергенибиз бул көттүн иши болуп калат, чынын айткандачы. Чындыгына мен ичим күйүп, давленияга чейин болгонум үчүн мен эфирге чыгышка туура келди. Ошон үчүн ар бир ким болбосун, ким болбосун, президент болобу, Каракбайым Койчупан болобу, базарда олтурган базарчы болобу, чындыгын айтканда ар бириңер өзүңөрдүн сүйлөп аткан сөзүңөрдү ойлонуп сүйлөсөңөр жакшы болот эле. Жамандайт десе эле жамандап эле катынчасынан эле мындай кыла бербейчи. Бул Мадумаров кылган сөзүнө, кылган ишине, айткан сөзүнө жооп берип келген ушул убакка чейин. Камай турган болсо ушул убакка чейин кылган иштери, кана кылтык иштери болсо камап жок кылат эле го. Канча президент келди? Азыр алар каяктадыр? Бул Мадумаров дагы деле ошол кыргыз эли менен бирге, кыргыз элинин жүрөгүндө дагы деле карапайым элдин. Бирок буга азылган депутат болобу, президент болобу, ким чиновник болбосун, карапайым эл болобу, алар каякта экенин азыр айтып дагы таап дагы болбойт азырчы. Ошон үчүн кичине бул кишиге, бул инсанга, бул лидерге азларда, сүйлөрдө кичине ойлонуп туруп сүйлөгөнгө жакшы болот эле. Ким сүйлөсө дагычы. Сен минтиң, сен антиң деп мен бирөөнү белгилеп айтып аткан жокмун. Баарыңарга тиешелүү. Эртеңки күндө дагы ушинтип бир партия, биздин партияга, бүтүн Кыргызстан партияга кошулуп, анан 2 күндөн кийин анан кандайдыр бир ылжыраган, ийриген чирген сөздөрүңөр менен кете турган болсоңор, жөн эле кете бергениңер жакшы болот ачык элечи. Катындардай болуп эзилбей эле мындай элечи.